достор, биздин сабактарыбызды көрүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Жана жайкы эс алууну жакшы маанайда өткөрүп, биз менен англис тилин үйрөнүүгө чакырабыз. Бүгүнкү сабакта модалдык этиш болгон can'дин суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылабыз. Модалдык этиш can суроолуу сүйлөмдө бир нерсени суранганда, уруксаат сураганда, сунуш кылганда, мүмкүнчүлүгү бар экендигин жана жөндөмү бар экенин сураганда колдонобуз. Мисалы, can I open the door? Can I open the door? Эшикти ачсам болобу? Бул уруксаат. Бул сүйлөмдө уруксаат сурап жатабыз. Кийинки сүйлөм Can I help you? Can I help you? Сизге жардам бере аламбы? Бул сунуш. Бул сүйлөмдө сунуш кылып жатабыз. Can you wait? Can you wait? Сиз күтүп тура аласызбы? Бул мүмкүнчүлүк. Сиз күткөнгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы деп сурап жатабыз. Can you speak French? Can you speak French? Французча сүйлөй аласызбы? Бул жөндөмдүүлүк. Сиз французча сүйлөгөнгө жөндөмдүүсүзбү? Кыла аласызбы, жасай аласызбы деп сурап жатабыз. Сүйлөмдө модалдык этиш болсо, суроолуу сүйлөмдө subject менен can'дин орду алмашат. Башкача айтканда, can сүйлөмдүн башына өтүп кетет. Мисалы, you can drive a car. You can drive a car. Сиз унаа айдай аласыз. Бул жөнөкөй сүйлөм, суроолуу сүйлөмдө can менен subject'ин орду алмашат. Can you drive a car? Can you drive a car? Сиз машина айдай аласызбы? Бул суроо. Can менен subject'ин ордун алмаштыруу менен биз суроолуу сүйлөмдү түзүп жатабыз. Can you drive a car? Келиңиздер, бул таблицага көңүл буралы. Жогорудагы айтып өткөн теорияны бул таблицадан көрүп жатасыздар. I can help you. I can help you. Мен сизге жардам бере алам. Суроолуу сүйлөмдө Can I help you? Can I help you? Мен сизге жардам бере аламбы? Subject менен can'дин ордун алмаштыруу менен биз суроолуу сүйлөм түзүп жатабыз. You can drive a car. You can drive a car. Сиз машина айдай аласыз. Суроолуу сүйлөмдө Can you drive a car? Can you drive a car? Сиз машина айдай аласызбы? He can come on time. He can come on time. Ал убагында келе алат. Суроолуу сүйлөмдө Can he come on time? Can he come on time? Ал убагында келе алабы? We can open the door. We can open the door. Биз эшикти ача алабыз. Суроолуу сүйлөмдө Can we open the door? Can we open the door? Биз эшикти ача алабызбы? You can dance. You can dance. Сиздер бийлей аласыздар. Суроолуу сүйлөмдө Can you dance? Can you dance? Сиздер бийлей аласыздарбы? They can find my book. They can find my book. Алар менин китебимди таба алышат. Суроолуу сүйлөмдө Can they find my book? Can they find my book? Алар менин китебимди таба алышабы? Келиңиздер, сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландыралы. She can sing. She can sing. Ал ырдай алат. Суроолуу сүйлөмдө Can she sing? Can she sing? Ал ырдай алабы? You can swim. You can swim. Сиз сууда сүзө аласыз. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Can you swim? Can you swim? Сиз сууда сүзө аласызбы? They can open the door. They can open the door. Алар эшикти ача алышат. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Can they open the door? Can they open the door? Алар эшикти ача алышабы?
Бул биздин экинчи тапшырмабыз. Сүрөттөргө ал кыла алабы, жасай алабы деп суроо беребиз. Ал комузда ойной алат. She can play комуз. Суроолуу сүйлөмдө subject менен can'дин орду алмашат. Демек, can she play комуз? Can she play комуз? Ал комузда ойной алабы? Ал сууда сүзө алат. He can swim. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Can he swim? Can he swim? Ал сүзө алабы? Алар футбол ойной алышат. They can play football. Суроолуу сүйлөмдө can менен they'дин орду алмашат. Демек, can they play football? Can they play football? Алар футбол ойной алышабы? Ал велосипед тебе алат. He can ride a bike. Суроолуу сүйлөмдө can he ride a bike? Can he ride a bike? Ал велосипед тебе алабы? Азаматсыздар. Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Адаттагыдай эле сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Сунуш пикирлериңиздер болсо, пикир калтыруу бөлүмүнө калтырып кетиңиздер. Сиздер менен биз чогуу өнүккүбүз келет.